COVID-19 пандемиясына байланыштуу Кыргызстандан барган көп сандаган мигранттар мекенине кайтууга мажбур болду. Алардын көп мезгилдер бою сыртта жүрүп, мурдагы коомдоруна кайтышы же жаңы кырдаалдар, адистер жана коомчулук тарабынан өзгөчө колдоону жана психосоциалдык колдоону талап кылат. Өлкөгө кайтып келген бир катар мигранттар, анын ичинде финансылык кыйынчылыктарга дуушар болуп, башынан өткөргөн жагымсыз шарттардан же укуктарынын бузулушунан улам стресске кабылып жатышат. Буга байланыштуу алардын психикалык ден соолугу бузулууда. Ал болсо, ден соолуктун ажырагыс бөлүгү жана маанилүү компоненти болуп саналат. Ошондуктан реинтеграция процессинде кайтып келген мигранттарга психосоциалдык колдоо көрсөтүү маанилүү баскыч болуп саналат. Анткени алар ошондо гана өздөрүнүн жөндөмдүүлүгүн ишке ашырып, кадимки жашоодогу стресстерге каршы турат, өндүрүмдүү иштеп жана коомдун өнүгүүсүнө өздөрүнүн салымын кошо алат.